Урматтуу соттук отурумдун катышуучулары, соттук коллегия. Азыркы учурда Тажыбек кызы Махабаттын ушул баш коргоо чарасы каралган, маселе каралып жатат апелляциялык даттаманын алкагында. Биз макул эмес десе, бул Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2024-жылдын 17 январь күнүндөгү токтому төмөндөгү негиздер менен мыйзамсыз деп эсептейбиз. Анткени Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-беренесинде тактагана көрсөтүлгөн пункттар бар. Кайсы учурда адам баш коргоо чарасы камак тизимде калышы дейт. Эгерде анын өздүгү аныкталбаса, жарандыгы башка өткөн жарандыгы болсо, туруктуу жашаган жери жок болсо деген жана ушул сыяктуу көп теңдер бар да. Ал жерде өздүгү аныкталып жатат. Тажыбек кызы Махабаттын Кыргыз Республикасынын жараны, туруктуу жашаган жери бар. Тергөө органдарына, мамлекеттик органдардан тергөө кылмыш иштин алкагында эч кандай тоскоолдук жана бирөөгө мындай коркутуу, үркүтүү жөнүндө аракеттери кыла тургандай оюнда болгон эмес. Эгер Тажыбек кызы Махабат ушундай эле качып кете турган болсо, бул жарым жылга чейин эле Алматыда барып келбей коймок да. Ошондо өйүн болсочу келбей коймок да. Бул келип өзүнүн мыйзамдын чегинде иш менен алып барып жаткан. Жогоруда айтылгандардын негизинде Конституцияда каралган жана Кыргыз Республикасы бир нече эл аралык келишимдерге катышып, анын катышуучусу болуп, жана ошолордун нормаларына ылайык мен сурап кетип элем. 2024-жылы 17 январь күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун Тажыбек кызы Махабатка карата баш коргоо чарасы камакка алуу түрү деген токтомун жокко чыгарып, Тажыбек кызы Махабатка камакка байланышпаган бөгөт кою чарасын тандап берүүсүн сурайт элем. Себеби дегенде бул камакка алуу деген бөгөт кою чарасынын түрү бул эң акыркы крайний мера деп эсептелет да, мыйзамда да. Эмне болду? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү учурда мен жана ошондой эле менин командам коррупционерлердин жана өз кызыкчылыгына иштегендердин тутумундабыз. Орусчасын айтканда пленум. Биз ушул күнгө дейин коррупцияны ашкерелеп келгенбиз жана ошондой эле андан сырткары ар бир саясатчынын ичиндеги ниеттери, ал кандай адам. Бүгүнкү күндү мен сыймыктануу менен кабыл алам, сүйүнүч менен. Анткени бүгүнкү күндө биз ушунча жыл бою 30 жыл бою элди популизм менен алдап, эки жүздүүлүк менен иш алып барып келаткандардын бетин ачып таштадык деп ойлоймун. Анткени эки тоонун башын эңсеп, бирде карасаң Европаны өзү актанса, бирде карасаң Кайсанын иши кылып, эки тоонун башын самап жүргөн бийликтин бетин ачтык. Ошол учурда октябрь айында мындан ары Кыргызстанда коррупция, криминал жана ошондой эле башка жаман нерселердин баардыгы болбойт деп айткан. Хорошо дедик дагы ошо коррупция Матаимов, Көлбаев менен байланыштуу бар саясатчыларды жана ошондой эле арка минерлерди биз ашкерелеп чыкканбыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ал биз ашкерелегендер дагы деле креслосын чактап жатат, ордуна биз алып келип коңсалды. Демек, эмнени билдирет? Айттым да, айткан сөзүмө Менин сотум боюнча баардык нерсе топулган. Бул бийлик мени кызыктырбайт, муну басып алган жатат дейт. Эми биздин максат Кудай буйрса ушул жылы кризисный менеджер болобуз деген ниетте болчубуз. Теориясын окуп бүттүк, азыр практикасын сыймыктануу менен өтүп атабыз. Кудай буйрса баары жакшы болот. Бунун баары топулган. Демек азыркы бийлик жана мурунку 30 жылдан бери Кыргыз элин калап кыймат бергенде жаштардан бизден коркот. Ошол менен айтам. У вас соткали Кыргыз Республикасынын башкаруу Айыптар боюнча саат таң 6-да келиштир. Баягы башка журналисттер келип байкай калсын деген үмүт болуш керек. Мындайча айтканда ууруу болуп келиштир. Бирок ошентсе дагы мен сезип аткам, анткени акыркы күндөрү биз баягы чындыкты таамай тактыдан айтып баштаганбыз. Жана ошондой эле булардын жанагындай былык ыплас иштеринин баарын ашкерелегенбиз. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей эле бүгүнкү күндө Кудай буйрса бул бийлик Бакиевдин
кол алдында иш алып барат экени дагы аныкталды. Анткени чу дегенде эле биз ошол Акылбек Жапаровдун Көлбаев менен байланышы болгондугун чыгарганбыз. Аны биз эле эмес, ал жерде башка дагы депутаттар, ошол ЖМКлар. Андан сырткары ошол эле Белоруссияда биздин коллегаларыбыз Бакиевдин Салиев Закирбул болгону тууралуу жаңы ИНН сатып алган, ошо кыргыз элинин ошол ИНН үчүн коркуктун айынан сатып алганына алмаштырып ийгенин ашкерелегенбиз. Ошол Бакиевди ашкерелегенден баштап эле үйгө бери булар келишип, аңдууларды жасап башташкан. Жол боюнча бизди тартып алуу, ар кандай ушул басым кысым, аңдуу, тинтүү ушул иштери башталган. Анда ага чейин өзүңүздөр билесиңер, Найзира Нарматова дагы аны мен коммунист эмесмин деген сыяктуу эле, ал капиталист окшойт. Ошол эле Матраимов менен болгон байланышын биз ашкерлеп чыгарганда, анын башка дагы баласы ошо таможняда иш алып барат экенин, кызы Матраимов менен байланышы бар экенин аны да ашкерелегенбиз. Ошонун сырткары Улан Ниязбеков тууралуу да көптөгөн ашкерелөөдү жасаганбыз. Биз деле эмес, ошол күнү кармаган учур биздин источник Алексей Гаврилов дагы алып келишиптир. Ал Гаврилов болотту жамандап бер, булар заказ алып, сага акча төлөгөн деп айтып деп, аны камайбыз деп коркутуп аткан экен. Ал мага ошол жерден кезип айтты. Эми булардын бул бизге создавать этип берген кризистерине биз көнүп деле калдык. 2022 жылдан бери менин оюмча бул нерсенин артында чоң ийгилик, чоң дагы жетишкендиктер турат деп ишенем. Мурда иштеп кеткендерди да кармалады. Алар боюнча эмне айта аласыз? Эми мурда иштеп кеткендер боюнча биздин командада эми баягы ичара идишага кагылышкан менен, бирок биздин организация жалаң лидерлерди тарбиялап өстүрүү максатында иш алып барат. Аларга билим, сабат берүү. Менин оюмча алар дагы ошол биз эле, мен же Болот Тимиров эле эмес, биздин командада баардыгы лидер кетсе дагы биз аларды бир максат менен башка редакцияларды дагы өнүктүрүп өстүрүп, же болбосо өзүңдүкүн ачып дагы өзүңө окшош лидерлердин санын көбөйт деген максатта чыгарганбыз. Мына бизге караганда биз жөнүндө ошол эле оперлер менен следовательдер жакшы билет биздин стратегиябызды. Анткени биз эч нерсе жаап жашырбайбыз, баардык нерсе ачык бизде. Айтмакчы болуп кеткен нерсе, бүгүнкү менин камагым бул актуу күндөрү биз демократиянын негиздерин эл тоомчулукка аябай жакшылап түшүндүрүп, ошол жөнүндө дагы сабаттуу өткөн болчубуз. Бул биздин камалышыбыз. Мен акыркы сөздөрүм эсимде. Мисалы ушун менен эмпо болгонум үчүн сыймыктанам жана бул жумушумду сүйөм. Жана ошондой эле демократиянын негиздерин баягы сактап, анан ошого баш ийгенге даярмын. Баардыгыңыздар демократ болгула. Эмпо жаман эмес, анткени Советтер Союзунун учурунда дагы азыркы нынешний эмпонун ролун ошол эле Советтер Союзунда кулакка тартып кеткен, Кыргыздын аймактар аткарып келген, биз болгону ошолордун жолун улап келе жаткандарданбыз деген да сөз. Ошол азыр менин ишимди козгоп аткан боюнча, жанагы менин видеом ал жерде ошол демократиянын основасы. Анан же силер ак тарапта болгула, же болбосо ошол коррупционерлер менен биригип алып, баягы арам ойлуу кара тарапта болсуңар деген тандоолор берилген. Барыңыздар көргөндөй эле ошол коррупция жеңилген жок, коррупция жоюлган жок, криминал жоюлган жок. Алардын лидерлерин өлтүрүп болгону ошол коррупция менен криминалды узурпация кылды деп ойлойм. В качестве Шукурова, человек, тарапtarlar fikirli material коллеги Кыргыз Республикасы 416-417 регламент там işleyişlerinin судьясының 2024 жылдарындағы тәжірибе қызылмақы бар. Каркарада бойынша расхаттар камакка өтөрүү колдонуу жөнүндө токтом өзгөртүүсүз ал эми жактоочу Сейитбеков манипуляциялык токтомун канаттандыруу калтырылсын. Чечим боюнча эмне дейсиз? Бара жакшы, чистый, мыкты кризисный менеджер болобуз, копайдым. Бунча жакшы, канаттандыралык деп айтып койсом болот. Буга чейин инфаркт алгам. Чындап эле бул жака келгени менде эмнегедир кан басым жогорулап атат. Бул эми абакта кан басымды төмөндөтүү менен гана алып болот экен. Ал эми дарылоо бул жакта жок. Эгер чыксам буюрса, ошо дарылоого да барыш керек да. Ал эми биздин соттук коллегия кандай чечим кабыл алат, эми
көрөбүз буюрса. Анда шарт боюнча Эми түрмө деген абак деген абак экен да. Кээ бир адамга сабак экен. Ал эми кээ бирлерди түнүн угузбай камайт экен дегендей ошо абак деген абак экен, ал жерде шартты укмуштай жакшы деп айтууга болбойт. Ал жердеги суу кадимкидей эле мындай дааратканасы да, ашканасы дагы бир 4 дубалдын ичинде жайгашкан. Мындай жерде мен сыяктуу дартылар, айрыкча жүрөк оорусу менен жабыркаган адамдардын отурушу бул өтө кооптуу. Анан эң биринчи кезекте мен өзүмдүн ден соолугумдан мурда дагы менин боюга жетелек, жашы жетелек 3 баламдын абалы көбүрөөк ойлондуруп турат. Эгерде биздин өлкө ошо балдардын келечеги, балдар үчүн кам көрөбүз деген өлкөлөрдөн болсо, анда мени бүгүн ошо үй камагына болсо да чыгарып туруш керек. Чындап эле мен эч жака качып кетпейм, балдарды эч жака таштабайм. Ушул жерден кайсы күнү чакырса келүүгө күндө даярмын. Сиздердин дагы ушул жерге атайын келип, көңүл бөлүп сурап турганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Баардык коллегаларга салам айтыңыздар. жакшы, эч кандай кысым деле жок, баары эле жакшы да, ден соолугум деле жакшы. Наразычылыгым болгон азыр ушул немеге болуп атат да, тергөөгө болуп атат да. Тергөө аябай эле адилетсиздик болуп атат. Анткени бул жакта ачык эле көрүнүп атат да, беспредел болуп атканычы. Анткени мына экспертизасын бир четинен чыгарып атат. Бирок ошол жакта биздин арабызда дагы жөн эле конокко барып келген адамды эле камап коёшат да, конокко келип атат. Ошол камап кетип атат. Элестетсең, ушундай да беспредел болмок беле негизичи. Экспертизадан бир видеонун немесин көргөзүп атат. А бул жакта деген 11 адам камап атабыз да. Ошол 11 адамдын жанакы жарымысы деген ал жака эч кандай тиешеси жок да. А негизи эле иш боюнча айта турганыбыз негизи иш бул баягы немеси экспертизасын окуп көрсөм неме деп атат да. Мындай кылышы мүмкүн, кылмыш кылышы мүмкүн деген эле эптеп эле бир божомолдоо экен да бүт барычы. Эч кандай так эч нерсе жок бул жактачы. Биз деген баягы масак башамандык уюштуруп же үйүбүздөн баягы курал жактарды тапса бир жөн, акчаларды тапса бир жөн, эч нерсе тапкан жок. Биз көчөгө чыгып же эмне биз элди бар дүрбөлөң кылып немеге чыгарып атабызбы, аянтка чыгарып атабызбы? Же бийликти басып алга деп атабызбы? Барысы сурак болуп атабы? Жок, буга чейин сурак боло элек. Мен эч жака чыга элекмин да, баягы арабызда чыгып келгендер болуп суракка. А Бишкек шаардык эмесинде эмнеге кармап жатышты? Айттыбы сиздерге? ИВС ал неме баягы документтер толукталсын, ошондо неме жүйө менен неме кармап турушты да. Сурак болгон жок ошол учурда? Жок, сурак болгон жок. Ошондой болуп атат да, бул баягы журналисттер дагы, баягы элдер дагы мындай түшүнүш керек да, мындай көрсө деген баягы мурда деле ойлоп жүрчүмүн негизичи. Баягы өлкөдө мыйзам иштейт го депчи. Анан баягы ушул иш өзүң башыңа түшкөндө баягы түшүнөт экенсиң дачы. Баягы укук коргоо немеси системасы бизде такыр эле мындай соц системасына неме деп атпайсызбы, реформа деп. Президенттер айтып жүргөн да буга чейин реформа болсун депчи. Бирок азыр реформанын эч кандай байкын немеси жок да, көрүнбөйт реформачы. Кайра эле баягы эле эски эле сценарий менен эле баарын эле баягы дежурный эксперттердин эле чыгарган корутундусу менен эле бүт баарын окшоштуруп эле камап атышат да. Тыныстан четверг күндөн бери мына коргоо чарасы каралып атат. Сол сиз кандай чечим күтүп атасыз? Эми алдын ала белгилүү болуп калды, биз камакта калтырат булачы. Жөн эле баягы 1-2 адамдын эле немеси болуп атат да, баягы заказын аткарып эле камап атышат да. Эми баягы сот бийлиги баягы өзүнчө өз эркин көргөзүш керек негизичи. Бирок буга чейин неме жамандап келдик соттордучу. У вас баягы заказ аткарып атасыздар деп. Бирок азыр деле ошондой болуп атты. Азыр деле ошол эле заказдар аткарылып атат. Эч кандай өзгөрүү жок да. Мындай акылга сыйбайт экен, укмуш мындай таң калып деле уже. Бияқта прокурор отуруп, адвокатын камсыз болгон деп айтып атат да, штаб. Болду беле? Кайткан мына бияқта отурган адвокат азыр четвергтен бери камсыз болгон деген сүйлөмдү айтып атат да. Камсыз болгондо бул адвокатым бар негизичи. Жок, кармалган күнүчү. Кармалган күнү жок, кармалган күнү адвокатыбыз келди, демекечи тергөөгө. Ошо суракка келди ол. Бул 11 сааттан ашык кысууда МВДде отурдук. Анан сен кетип каласың же тергөөгө каршылык көргөзөсүң дейт. Тергөөгө каршылык көргөзүп же кетип калганда мен башка өлкөнүн жаган эмесмин. Мен Кыргызстандын жагамын.
мен башка өлкөгө чыгып кетейин деген же болбосо тергөөгө каршылык бергөзөйүн деген оюмда да болгон эмес. Мени бул абакка отурулган бул мыйзамсыз деп эсептейм. Бул сөз эркиндигине болгон басым деп эсептейм. Жактоочумду колдойм. кармоо шарты кандай болот? Кармоо шарты жакшы эле, мындай эмеси жок, жалактар жок. Сизге коюлган айып боюнча эмне болсо? Мага коюлган айып боюнча мен эч кандай макул эмесмин. Бул мыйзамсыз сөз эркиндигине болгон басым жана бул Кыргызстандагы мыйзамдуулуктун жокко барабар болуп бараткандыгыбызды биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Сөз эркиндиги бар өлкөдө. Бул сөз эркиндиги деген эмнени түшүндүрөт? Ар бир жаран өз оюн, өз пикирин ачык жана так жеткизе алат. Кандай бир булактар болбосун, кандай бийлик болбосун, сөз эркиндигин ачык жана айкын айтууга укугу бар дегенди билдирет да. Бизде азыркы учурда ошол укугубузду коргоого мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Укугубуз корголбой эле азыр укугубуз кордолууда десем болот. Абак деген абак турат. Кармалганыбызга 20 күн 100 болуп атат. Бул аралыкка чейин УЭСте 14 күн жаптык. Андан кийин СИЗО бирге отурушту. Ал жакта карантинде 4 күн 5 күн болдук. Азыр гана жаңы биз көтөрүлүп өзүбүздүн камераларга жайгаштык. Шартты. Коюлган айып боюнча эмне деп айтасыз? Коюлган айыпка макул эмесмин. Массалык башаламанды уюштуруу, бийликти күч менен басуу деген сыяктуу болот. Биз журналисттер андай ишке акыры мен кармалган 20 күн болсо дагы ушул ойлоп аткан айыпка мен эч мындай түшүнө албай атам да, кандай бул бизге ойлоп аткан айыпкачы. Биз мисалы журналистпиз, биз коомдо болуп жаткан бардык көйгөйлөрдү чагылдырып, ошону элге жеткирип турган адамдарбыз да. Мындайча айтканда бийлик менен элдин ортосунда көпүрөбүз биз. Бийликке ушул жакта бир коррупциялык схемалар болуп атат, мыйзам бузуулар болуп атат деп биз бийликке коңгуроо кагып турган адамдарбыз. Анан биз кактагы максат башаламандыкты уюштура турган адамга айланып калдык. Мен аны такыр түшүнө албай атам азыркы күндө да. Темиров лайфта канча убакытта иштегенсиң, ошону айтып койсуң? Темиров лайфта мен жалпысынан 8 ай иштеп кеткен. Азыр учурда Нурпресс Мамат Торборунда иштейм. Ал жакта иштегенине уже жарым жылдан ашык убакыт болду. Тергөө иштери болуп атабы? Тергөө сурак бардыңызбы? Тергөө иштери уланып атат, бирок мен суракка чыга элекмин. Ошол тергөө кандай жүрөт, аны убакыт көрсөтөт. Бирок тергөө жүрөт деп ишенем. Ден соолуктар жакшы? Ден соолугум жакшы, бар. Шүгүр. Сот отурумда айтып өттүм. Бизде үйдөн келип террорист базага алгандай, же болбосо бир оор кылмышты жасаган адамдарды кармагандай кылып үйүбүздү келип тинтип, таң атпай келип, саат 5-6-тарда келип тинтигендей биз анчалык коомго мындай коркунучтуу адам эмеспиз биз. Бизди публичный аламыз, биз эгер повестка чакырып, же болбосо бир коңгуроо чалып деле чакырышса биз бармакпыз, эми иш болуп атканчачы. Ошолор бизге аябай. Камал боюнча дагы, камал боюнча дагы күмөндөрүбүз күмөн бар экен да, ушу мыйзамсыз камап кетти деген күмөнүбүз бар экен. Биз айтып, жогоруда айткандай бизге повестка жөнөттү деле мен эч жака качып кетпейм, мисалы. Биз бармакпыз да, публичный адам. Ушул тармакта иштеп атабыз. Ушул тармактан өзүн Коюлуп жаткан айып боюнча эмне айта аласыз? Это полный абсурд. Кармоо шарты кандай болот? Жакшы эле. Жакшы шүгүр. Негизи башында күбө катары кармап, андан кийин шектүү катары коюшуп. Дал өзү күбө катары алып келип, просто потом уже шектүү катары. Убактын кармоочу жайда 13 күндөн ашык кармап жатышпы, ошол боюнча эмне айтасыз?
13 күн ошол жакта ИВС Бишкек шаарынын ИВСинде отурдук. 13 күндөн кийин эмне айтабыз? СИЗО отурду. Бир жумадан бери СИЗО бирдебиз. Тергөө болот, срокко бардыңызбы? СИЗОго келгенден бери жок. ИВСте бир жолу чакырды. Толук макул эмесмин, это полный абсурд. Не согласен. Айтпадым да. Даже если этот имелся материал за декабрь, я даже этот материал не видел, да? За декабрь, а я там уже за несколько месяцев, уже в августе, с августа не работаю. Вот, а материалын деле толук көргөн эмесмин. Не материал, кандай материал. Ошол, соответственно, мен өзүмдүн сөзүмдү абсолюттук түрдө айта алам, 100%. Августта жумуштан кетип атканда дагы билдирүү жазып туруп кеткенсиз. Билдирүүлөр жазылган. Даже келе атканда подтверждающий документтер да бар. Албетте адилетсиз, мыйзамсыз, түбөлүктүү эч нерсе жок чындыгында. Бүгүн мени камап жаткандар эртең күнү сөзсүз жообун алат. Буга бир гана Аллах күбөр. Ошол азыр эми кылбаган ишти кылдырып, айтпаган сөздү айттырып бизди камап жатышат чындыгында. Бул дагы болсо сөз эркиндигинин артка кетпесин, тегерегип жоголуп бараткандын белгиси. Сурак боюнча чыгып атабы, айтып атабы, эмне деп коюп атышат суракта? Суракка чакырып элек. ИВСте 13 күн, 14 күнгө жакындаттык, ошол кезде эки жолу чыктык, бирок адвокатыбыз келбей калганына байланыштуу тергөө иштери сурак эч кандай болгон жок. Биз СИЗОго которулгандан кийин ал жактан тергөө иштери болгон жок. Кызык жашоо башталды, иштете эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.